демократия деп коет. Демократия деген мамлекетти дагы элди дагы жок кылып келе турган жол. Эгер туура эмес айтып атсам, сиздер суроону бериңиздер мага. Демократия деген чейинен чыккандардын структурасы деп коет. Бейбаштык деп коет кыргызча айтканда. Демократия деген жоопкерчилик. А демократиялык өлкө куруш үчүн биздин отуруп аткан могул жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз, балдарыбыз, булардын саясий аң сезими бир канча тепкич жогору көтөрүлүшү керек. Мына ошондо демократияны курсак болот. Ушундай болгон айылды илгери бир гана киши башкарчу. Бир гана аксакал болчу, бир казы болчу. Урушуп кетсе да, жаңжал болсо да, бирөөнүн козусун уурдап кетсе да, ошол аксакалга келип кеңеш сурачу. Могул момундай жасаптыр. Кандай чечим кабыл аласыз деп. Туурабы? Башыбыздан өткөнбү ушул нерсе? Өткөн. Ошол доорду бүгүн сагынып отурабызбы? Отурабыз. Кызыл кекиртектин кулуна айландык биз. Биз курсактын кулуна айландык. Биз жараткандан тилебестен пендеден тилеп калдык. Бизден ыйман кетип баштады. Айман кеткен жерде эч качан береке болбойт. Конституцияны алтын тамга менен жазган кезинде дагы эч качан мамлекет дүркүрөп өсүп кетпейт. Себеп мына аксакалдар айтып жүргөн билебиз. Бир күн уруш болгон жерден 40 күн береке качат дейт. Чаң тополоңго бизде. Мына ол балапандар туруп калганда эсиме келип атат. Мына ол Чабылекейдин балдарындай болуп тизилип отурушат. Ойлонуп көрүңүздөр аксакалдар. Мен ушуну Кыргызстанда жанакы менчиктештирүү саясаты башталганда жазган ырым бар эле сессияда отуруп. Балапан, ыйлабачы заманыңа, бүгүндө түшпөсө эт казаныңа, сен эмес ата-энеңдин башы катты боору жокпу турмуштун азабына. Ыйлаба, айланайын жаш канатым, көптөгөн азап чеккен кыргыз атың, түшүнөм, айткан менен жеңил болбос, колуңда турбаган соң майлуунаның. Балапан, аман болуп бер жеткенде, бактыңды таба албастан өз жергеңде, бабалар ушул күнгө калтырды деп, бүгүнкү жанакы бир кесе шорпа менен эки кабырга кеткенде. Боз үйдө калбагайсың биз кеткенде. Мына ушулардын тагдырын кошо сатып атабыз биз. Ушулардын келечегин сатып атабыз биз. Биздин тагдырыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн 5 жыл от кечип, кан кечип аксакалдар согушуп келди. Жумалап ачка жатты. Канчалаган азаптардын баарына көнүп, Сталин үчүн деп, мамлекет үчүн деп, эл үчүн деп согушуп келди. А биз 24 саат бир шайлоо болгон күнү башынан аягына чейин ушул жаштардын келечеги үчүн кызмат көрсөтүп коюуга мойнубуз, желкебиз жар бербейт. Сиздер айтасыздар, мага эмне берет экен дейсиздер ошондо. Канчадан төлөп атат экен дейсиздер. Эртеден кечке чейин байкоочу болуп туруп берсем, канча берет экен дейсиңер. Туурабы? Демек, жаратканга дагы, бийликке дагы кап болгонго биздин укугубуз жок. Себеп биз өз бактыбыз үчүн күрөшө албай атабыз. Күрөшкүбүз да келбей атат. Кайдыгер болуп калдык. Кайдыгерлик жеп атат бизди. Zamanına bugün da düşpösü et kazanına sen emez ata-enеңдин başı kattı doğru yok bul turmuştun azabına ыйлаба айланайын жаш канатым менен жеңил болбос колумда турбаган сол майлунаның күлбөсөң көңүлүңдү көтөрбөсөң кулбанып өзүңгө төрүлбөсөң кантип мен айта аламын кыргызсың деп кыргыздын
баған соң майлынаны. Kaldırdı dep Oz uyda Kalbağaysın biz ketken